аеосуз күрөштү жүргүзүшүбүз керек коррупция менен. Ош облусунда көрсөткүчтөр начар. Ачык айтып коеюн. Ош облусунда коррупция менен күрөшүү көрсөткүчтөрү начар. Мен бир дагы азыр мына эркечтамдан бирөөнү бир коррупционерди кармаганыңарды, же нарушениен кармаганыңарды азыр күнгө чейин ачып отуңар ал элек. Эң негизги коррупциялык элементтер түзгөн ушул биздин өткөрүү бекеттерибиз. Ош, мына эркечтам, тигеле Нарын, Торагар. Могул жерде мына достук боюнча тигеле эмедеги Өзбекстан менен өткөн достук боюнча укмуш көп, нареканий көп. Кайрылып атышат. Мен бир нече жолу айтканмын. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эч кандай результат жок. Ошол достукта таможниктер, биздин чегарачылар жана башкалар кошулуп алып туруп, кирген чыккан адамдарды кыйнап, ошолордун толук бойдон ошол баягы коррупциялык элементтер түзүлгөн. Ошолорду разрубать этип, түп таарынан жок кылып, эч ким силерди токто деп айта албайт. Мурдагыдай эмес. Мурда айтат эле, бул таможняга тийбе, буга тий, бул биздики, бул сиздики деп. Андай жок. Эгерде ким мыйзамды бузса, ар бирине биз мыйзам чегинде алар жоопкерчиликке караганга милдеттүүбүз. Президент дагы ушуну айтып отурат. Эч качан муну кама, буга тийбе, бул биздики, бул сеники деген жок. Коррупциялык элементтер чыктыбы, ким болсо да камалат. Действующий болобу, ушуга чейин иштеп кеткен болобу, мамлекетке зыян келтиргендердин баарын камаганга, жаналардын жоопкерчиликке тартырганга биз милдеттүүбүз. Мына ошону иштешибиз керек. Ош облусу боюнча мен дагы бир жолу айтып коеюн, ушул багыттарда жакшы жыйынтыктар, результаттар жок болуп атат. Ош облусу деген чоң облус. Мына карагыла азыр, мына Ошко барсак, Оштон Ош шаарына барсаңар, кандай деген эми өз пешине тери менен таап, иштеп, жакшы жашап, чоң-чоң үйлөрдү салып, тим эле жыргап жашаса мейли. Бирок көптөгөн адамдар ошол азыр жыргап жашап аткандардын 90% текшерип келе турган болсоң, алар өз эмгеги менен тапкан адамдар эмес. Мына силер кайерде жашап атасыңар азыр? 2 комнаталуу, 3 комнаталуу үйлөрдү, мамлекет берген үйлөрдү эптеп жашап атасыңар. Же болсо квартираларга чуркап жүрөсүңөр. Ошол эле мезгилде бир коррупционер жашап атат, үйүнө кирсең, үйүнүн ичи музей. Бизде андай чоң разница болбош керек. Ушул нерселерди бардыгын мен дагы бир жолу мына силердин алдыңарда тапшырманы коюп кетемин. Ош облусу боюнча иштерди биз күчөтүшүбүз керек. Эгерде ушундай болуп, жылдын аягына чейин дагы результат болбой турган болсо, жылдын аягына чейин дагы ушундай эле теп менен барып, сен мага тийбе, мен сага тийбейм менен жүрө бере турган болсоңор, анда мен чара колдонууга мажбур болом. Ушуну жакшылап караңыздар, ушуну жакшылап өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды колдонуңуздар.